Misali Babur bababız Kırgız bolgon, atası Kırgız bolgon. Baburnama деген kitep жазган. Ошондо ушул илимдин бир тобун жазып кетиптир. А киши айтыптыр, кайсы куралдын артыкчылыгы кандай, кемчилиги кандай, кайсы куралды кандай колдонуш керек, ал куралды берген жоокер кандай талаптарга жооп бериш керек. Мисалы жааткандарды жетиген жылдызы бар, чоң жетиген жылдызы. Ошондо сабынан экинчи жылдыздын түбүндө дагы бир кичинекей жылдыз бар. Аны астрономия илими Альтаир деп коет. Ошол жылдызды таамай көргөн адамдар гана жааткычтарга тандалчу экен. Эгерде ошо кичинекей жылдызды көрө албаса, анда жааткычка жарабайсың деп койчу экен. Манас. Көрдүңүзбү кандай? Азыр да кызыгып көрсөңүз болот. Чоң жетиген жылдыздын сабынан учунан экинчи жылдыздын астында кичинекей жылт деген жылдыз. Аны элдин көбү көрө албайт. Көзү куч адамдар гана көрөт. Ошолор гана жааткычтар да. Мына муну Бабур жасып атат да. Кылычтардын түрлөрү кандай болгон, найзалардын түрлөрү кандай болгон, найзаны кандай урунуш керек, найзадан кандай коргонуш керек. Бул өзүнчө чоң илим. Эми биз убактыны бөлбөйлүк, коротпойлук. Тарыхта эмнени тапсак болот? Сиз билесиз, Төлөк Төрөкан аксакалдын санжырасы. Мына мындай санжыра. Ушул санжыранын мазмуну кандай? Бул санжыра Зар заман деген түпкү санжырабызга негизделген. Ошол түпкү санжырабыздын мазмуну ал мындай окуяларды баяндап, анан кийин мындай сүйлөмдөр көп. Мындан кийин 300 жыл кыргыз бейпил турмушта жашады дейт. Мына жетканда 300 жылдан аттап кетти да. Дагы бир окуя, бул же согуштук окуя, же бир ылаң болобу, дагы бир ушундай тарыхка татыктуу окуяларды жазып келип, андан кийин 500 жыл кыргыз жакшы бейпил турмушта жашады деп да. Эми ошондо окуялардын көбү албетте согуштук окуяларга арналган. Мына ошонун бири мен айтып берейин. Мына 12 жыл согуш болгон экен бир эл менен. Мен эми жаран ырбатпай ал элдин атын айтап эле коеюн. 12 жыл согушуп, кыргыз ошондо өтө көп кыргынчылыкка учурап кеткен. Мен окуп атам бул кишинин жазганын. Кыргыздын атактуу баатырларынан 72 баатыры өлгөн дейт. Ал бозой тирүү калган болсо да жарадар болуп бүткүл бою ириңдеп кеткен. Кайра журтуна келип эсептесе 7 түмөн жоокерден 3 эле түмөн кыргыз кайта келген экен дейт. 70 миң жоокерден 40 миңи талаада ошол майданда калган деп атат да. 30 миң эле түмөн деген миң деген. Ар кайсы уруулардан келгендерге олжонун баарын бөлүштүрүп, анан кыргыз эне сайда жаткан экен дейт. Ошондо кыздын 40 чачы уулу деп кыз сыйлаш ошондон баштап кыргызга алат болуп калат. Себеби ошондо Муз Барчын деген аял зат эрдигин көрсөткөн экен, элдин эсинде калган экен. Айласы кеткен аксакалдар кеңешип, душман дагы келсе биз жоокерлерибиз жок болот. Бизге эркек балдары төрөсүн. Биздин жесир калган келиндер кетип калбасын деп, кыргыз уругу түгөнүп кетпесин деп, өлгөндүн аялы тирүүгө мурас деп, бир эрге 9 аял нике кыйылган экен дейт. Ошончо өлгөн экен да. Элестетип көрүңүзчү. 9 аял бир эркекке нике кыйылып тур. Биринчиден эркек караш керек, багыш керек, экинчиден эркек жоокерлер керек да. Тукум. Муктаждык болгондо буга сөздөр. Душман келсе каяктан табасың? Бирөөдөн барып жалдабайсың да. Ал убакта жалдаган жоокерлерге ишеним жок болчу да. Көрдүңүзбү кандай болгон? Кандай катуу согуштан кыргыз өткөн. 70 миңден 30 миң аран келген. Мына бул берде баян. Дагы мыногу баянды айталы. Мыногу китеп Кыргыздар деген 10-чу том. Мына мунун 107-чи бетинде минтип жазылып атат. Бул 1687 жылы
Cungarlar menen Kırgızlar soğuşkanda oşo жылы çoğun kırgın bolup 5000 Kırgız jookeri maydanga аттанған, kayta gelgeni 30 ele geliptir. Ben okup vereyim bir yerde. На поле брани погибли сам Еренак, его младший сын Шап и 2 внука. В 1688 году Кызыльский Есаул от Кула, побывавший в Алтайском походе, доносил русским властям, что после боя с джунгарами в живых назад пришли в кыргызы не больше 30 человек. Ama malumat bergen eken Есаул. Padişahlık Россиянын бийлик өкүлдөрүнө маалымат бериптир. Ошо кыргындан кийин, ошо согуштан кийин 5000 жоокерден 30'u келиптир деп атат. Муну терең ойлонсо, биздин мекенибизди, кыргыз мамлекеттүүлүгүн бабаларыбыз кандай кымбат баа менен коргоп келген. Башын аябай, жанын аябай, канын аябай, 5000 жоокер аттанып кетип, 30'u келсе, эмне деген тармаш болгон.